Инстаграмдагы баракчасына жазып, кызматта турган кезде кетирген бардык кемчиликтер үчүн кечирим сураган. Анын кызматын тапшыруу боюнча чечиминин себептери айтыла элек. Жавад Зариф Ирандын тышкы иштер министрлигин 2013-жылдан бери жетектеп келген. Ал Тегеран менен өзөктүк келишим түзүү маселесине жоопту болчу. Венесуэла армиясынан жоокерлер качып жатат. Акыркы 3 күндө коңшу Колумбиянын миграция кызматына 167 жоокер кайрылган. Бул көрүнүш жекшембиде Колумбия Венесуэла чегиндеги кагылыштан кийин байкалган. Улуттук гвардиянын 10 жоокери Колумбиядан ары Бразилияга өткөнү кабарланды. Латын Америкасындагы бул өлкөдө азыр кош бийлик өкүм сүрүп жатат. Армиянын жетекчилиги президент Николас Мадурону колдойт. Өзүн президент деп жарыялаган парламенттин спикери, оппозиция лидери Хуан Гуайдо катардагы жоокерлер Мадурону колдобой турганын билдирип келет. Баткендиктер кыргызстандыктарга каада салт чыгымдарын азайтууну сунуштады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү аш тойлордо каада салттарда ашыкча чыгым болуп жатканын талкууга алды. Анда аймакта той аштарга былтыр 1 миллиард 251 миллион сом каражат жумшалганы айтылып, каада салттардагы ашыкча чыгымдарды чектеш үчүн Кыргызстан калкына атайын кайрылуу кабыл алынды. Кайрылууда банктан насыя алып той өткөргөн куру намыстан көрө акчаны туура сарптап, турмуш тиричиликти оңдоого чакырык ташталган. Улуттук статистика комитети кыргызстандыктар той аш өткөрүү үчүн жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча жумшайт турганын билдирген. Зайыр. Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек арай көз чарай берүүсүндө. Жогорку кеңеште күйүүчү майлардын баасын 10 сомго чейин арзандатууга болот деп айтылганы көп талкуунун башын ачууда. Кошуна Казакстан Кыргызстанга арзан мунай берүүгө даярбы? Күйүүчү майдын дүң жана чекене бааларынын ортосундагы айырмадан туйтунуп жаткандар барбы? Кыргызстандагы мунайды кайра иштетүүчү ишканалар эмне үчүн толук кандуу иштей албай жатат? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева, Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана энергетика жана жер казынасы мамлекеттик комитетинин төраган орун басары Жыргалбек Сагынбаев жана биз менен телефон аркылуу нефти трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшатов бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Биз азыр учурда Жыргалбек мырзаны күтүп атабыз. Бир саамдан кийин биздин талкууга кошулат деп ишенебиз. Элбирайым, сиз мына парламентте маселе көтөрүп, Кыргызстанда сатылып жаткан күйүүчү майларды 10 сомдон 15 сомго чейин арзандатууга болот деп айттыңыз. Ал үчүн бул жаатта бул өкмөттү да катуу сынга алдыңыз. Сиз бул цифраларды, бул маалыматтарды эмнеге негиздеп айтып жатасыз? Саламатсыздарбы? Ошол ооба, туура айтасыздар. Жакында эле парламенттин отурумунда, жалпы жыйындын отурумунда деген ошол өкмөткө караштуу ушул маселе суроолорду берип жатканда, эмнеге азыркыга чейин жарым жыл мурда өкмөт тарабынан ушул келишимдерге кол коюлса, эч ак убакытта эле арзаныраак бензин бизге келмек деген суроону көтөрсөм, анткени сентябрда 6 ай мурда эле ошол казак өкмөтүнүн тарабынан эле ушундай бир мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткан, ошол маселе көтөрүлүп жаткан. Кыргыз тарабына деген, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө деген биринчиден 400 тонна бензин, күйүүчү май, андан кийин деген 2019 жылы буюрса 1 миллион 200 тоннага чейин жеткиребиз деп расмий түрдө айтылган информацияны эмнеге 6 айдан бери ушул маселени келишимге кол кое албай жатасыңар десем, анткени казак тарабынан эки тараптуу келишимге Кыргызстан тарабынан кол коюла элек деп ачык мындай информация келди да. Бул массалык маалымат каражаттарында да болчу. Суроо берсем деген мындай кызыктуу болуп калды. Мен экономика министрине Панкратовго берсем, ал энергетика тарабында иштеген жетекчилерге жумшап, алар болсо өз сөздү алгандан кийин өз тарабында бул тышкы иштер министри менен тышкы иштер министрлиги ошо менен алек болуп атат, бүт элек мына финалга чыгып калдык деп бири-бирине шылтамай болушуп, бирок 6 айдагы жасалбай жаткан жумуштун күнөөсү кимде экени мындай толугу менен
жооп бере алган жок. Анан бул цифралар болсо розничный сатууда, розничный билесиз, Чекене бар. ошондо деген 1 литри токмоктон бир аз 10 километр эле Казакстандын тарабына чыксак эле 29 сомдон. Бул розничный. А эгер оптом жалпы мындай алып атканда мындан да арзан түшөт да. Ошондо Кыргызстан менен ортодогу айырмасы жок дегенде 15 сом чыгып атпайбы? Анда бул эмнени билдирет? Бул деген мындай чоң талкууну жаратат да. Биринчи аткезчилик менен алек болгондордун лоббисиби же бунун аркасында турган мындай бир дагы бир чоң саясий мындай нерселер барбы, келишимдер деп мындай түштүксүз болуп калды мен үчүн. Мисалы Анда биз менен байланышта Канат мырза турат. Канат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына жогоруда Элвира айымдын айткан сөздөрүн уктуңуз да. Уктум, бирок баарын уккан жокмун. Мына мен анда кайталайын сизгечи, мынабы Казакстанда сатылып жаткан май менен Кыргызстанда сатылып жаткан ортосундагы өтө чоң айырма бар. Дегене чекене баа менен дүң баанын ортосундагы мынчалык айырманы жойсок болбойбу? Кыргызстандагы күйүүчү майларды 10-15 сомго чейин арзандатууга болот деген негизде айтып атат да биздин депутат айымчы. Сиздин пикириңиз кандай? Арзандатууга болобу? Ооба. Менин пикирим эми депутат айымдын пикиринен айырмаланат. Анткени өзүңөр билесиңер, Казакстанда өзүнүн нефти бар. Анан өздөрүнүн ошо аларда былтыр 3-4 нефти перерабатывающий заводдорун, кайра иштетүүчү заводдорун модернизациялап, бүгүнкү күндө аларды өздөрүнүн баягы ишке пайдаланууга жетерлик көлөмдө күйүүчү май заттарды чыгарып атышат, мунай заттарын. Андан тышкары аларды былтырдан баштап баягы айырма дагы эме ашыкча дагы чыгып калды да. Ал эми Кыргызстанда болсо биздин өзүбүздүн нефт жок. Биз ошол эле мунай заттарын башка мамлекеттерден, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясынан сатып келип атабыз. Анткени өзүңөр билесиңер, өкмөт аркылуу баягы келишим бар. Ошол жерде баягы пошлинасыз бизге алып берет да. Бизде баягы жылына көлөмү 1 миллион тоннан тегерегинде, 1 миллион тоннан тегерегиндеги күйүүчү заттарды биз ошо биздин мунай сатуучулар Россиядан алып келет. Ал эми Казакстан былтыркы жылдын август айына чейин өздөрүнүн баягы ички пайдалануусуна жетчү эмес, алар бизге саткандан баш тартышкан да. Алардыкы башка мамлекетке сатканга уруксат жок болчу. Канат мырза, мына өздөрүнүн прямое управление деп коет алардыкычы. Алар бааларын баягы нефти өздөрү алат, өздөрү кайра иштетет, анан өздөрү бааны коюп берет. Ал эми баягы внутренний рынок эми Казакстан ичинде сатканга алардыкы салык баягы көлөмдөрү дагы башка. Ал эми биз ошолор менен бүгүнкү күндө баягы сүйлөшүүлөрдөн аркылуу тактап атсак, өткөндө ошо Казакстандын делегация менен сурасак, алар айтат, ооба, арзан бар бүгүнкү күндө, бирок биз силерге сатканда биз дагы ошол биздин ички пайдаланууга болгон баа эмес, биз силерге башка баа, мүмкүн ал баа дагы өзгөрүлөт деп ошондой деп айтып атышат да. Алар бизге сатканда кайсы баа менен сатаары бүгүнкү күндө дагы айтылбай жатат да. Баягы келишимге кол коюлуп бүткөндөн кийин анан кийин бааны дагы биз менен талкуулайбыз деп атышат да. Сиз айта аласызбы, мына маалыматтарда айтылып жүрөт, өткөн 2018-жылы казак тарап, казак өкмөтү Кыргызстанга 400 000 тоннадан ашык майды ошол өздөрүнүн баасындай беребиз деген убада кылган деп атат да. Шуну тастыктай аласызбы, төгүндөй аласызбы? Мен айта албай эткем. Ал жакта бизде расмий түрдө Кыргызстан тарабынан болсо ошол жерде мамлекеттик орган катары ГКПН болуп бекитилген ал жерде. Өзүңөр билесиңер, өнөр жайына кең пайдалануу комитети бар го бизде. Ошол комитет ошол жерден ошол сүйлөшүү боюнча баягы жоопту деп ал жерден белгиленген. Анан 400 000 тоннаны ошол баа менен беребиз деген сөздү мен айта албайм, бирок былтыр август айында 500 000 тонна бизде ашыкча АИ-92 маркасында бензин. Анан ошо келишим түзүлгөндөн кийин биз көлөмдү анан кийин бааны ошол жерден талкуулайбыз деп ошентип айтылган болчу да. Ал ошондон бери 3-4 жолу баягы иштүү баягы өкмөт кызматтары аркылуу баягы бизден ошондой жолугушуулар болуп атат, талкуулоо жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Анан акыркы талкуулоодо ошо Министерство экономики тарабынан 1-2 өзүнүн мындай толуктоолору немелери болгон, ошо боюнча ал дагы калып калганда өткөндө аягына чейин баягы ар бир пункттун баары макулдашып бүтүп элек да. Рахмат, Канат мырза, сиз дагы биз менен байланышта болуп турсаңыз суроолорубуз болот.
Жыргалбек мырза, биздин студияга кош келипсиз. Мына биздин талкууга Кыргызстандын өнөр жай энергетика жана жер казынасы мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Жыргалбек Сагынбаев кошулду. Жыргалбек мырза, мына жогоруда биз сөз кылдык, депутат Эльвира Сурабалдиева Кыргызстандагы күйүүчү майларды 10-15 сомго чейин арзандатууга болот. Бул жагынан өкмөттүн бир иштеши чабалдык келтирип атат дейт. Чындап эле ошондой бизде мүмкүнчүлүк барбы? Шарт барбы? Биздин кошуналар менен ошондой бир макулдашуулар болгонбу? Саламатсыңарбы? Биринчиден биз жакын 6 декабрда мен барып индикативный баланс Россия Федерациясы менен кол коюшуп келдик. Аяктан Министерство энергетики кол коюшуп, кол койгондон кийин бензиндин баасы 2 сомго төмөндөдү. Сразу эле төмөндөдү. Бүгүнкү күндө Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, бирок баягы внутригосударственный процедура деген эме бар, маселе. Биздики алар Кыргызстандай болуп тез арада чечип салбайт. Алардын өзүнүн согласованиясы болот. Алар бүгүнкү күнү Тышкы иштер министрлиги койгон бир 2 суроого ошого өзлөрүнө макулдашуу болуп жатат. Биз деген алар менен келишимге кол коюшкандан кийин сразу эле ишке ашып кетпейт. Булардыкы парламенттики ратификация кылат. Биздики андай процедура жок. Ошон үчүн да бул деген процедуралар тез, жакшы мындай сапаттуу өтүп алсак, ошондо бизге дагы мындай иштегенге мыйзамдуу болот. Биз кандай максат коюп атабыз? Эгерде биз келишимге кол койгондон кийин кескин түрдө контрабанда азайсын деп атабыз. Анан булар казак тарап ар бир өтмөккө, ар бир КППга өзлөрүнүн офицерлерин коет, таможняның офицерлери. Ошолор болсо машина менен бияка бензин, күйүүчү майларды алып келгенге болбойт. Только темир жол менен алып келет. Бүгүнкү күндө согласованный шаарлар, бул деген Ош, Жалал-Абад, Кара Балта, Сокулук, Балыкчы. Ошолорго темир жол менен келет. Анан бияктан бир нече жолу биз деген чогулуштарды өткөрдүк. Ошол жактан чогулуштарда мен ГКНБдин сотрудниктерин, ГСБРдин сотрудниктерин чакырып, аларга айттым, мына индикативный баланс моунда кол коюлду Россия менен. Бүгүнкү күндө темир жол менен токтобой, кармалбай бүгүнкү күндө өз убагы менен келатат. Биздики заправкаларда Россия Федерациясынын заправкаларына мындай салыштырмалуу алса, биздики 2 сомго арзан. Кимден арзан? Россиядан арзан. Россиядан арзан. Казакстандан кымбат. Казакстандан кымбат. Себеби дегенде Россия Федерациянын ушундай ички закондору бар. Булар деген андан арзандата албайт экен да. Казакстанда болсо биз алардыкы баасына бүгүнкү күндө акциз, анан бияка доставканы кошкондо разницасы андай 10-15 сом болуп кете албайт. Все равно баягы ошолор минус болот да. Бизге келип аткан күйүүчү майлардын жалпы көлөмүн эсептесек, канча пайызы Россиядан келет, канча пайызы Казакстандан келет? Абдан жакшы суроо болду да. Кыргызстандын бүгүнкү күндө потребность 1 миллион тонна күйүүчү май. Биз Россия Федерациясы менен 1 миллион 200 миңге түзүп келдик. Бул Кыргызстанды уже камсыз кылып атабыз. Эми Казакстандык арзан деп алардан алышыбыз керек. Бизге жазгы талаштери бар, күзгү талаштери бар, сезон, туристический сезон келатат. Эми ошого карабастан биз алардан дагы алалык деп атабыз. Бирок Россия Федерациясы анан Казакстанда сурап атат. Силер дагы эле күйүүчү май бизден сурап атасыңар. Силердин экономиканын өсүшү эмне 2 эсе, 3 эсе өсүп атасыңарбы дейт да. Все-таки вашу потребность мы закрываем деп алар деле туура суроо берип атат. Демек Казакстандан биз албайт экенбиз да азыр? Жок, алабыз. Алыш керек. Арзан. Жок, ушу күндөрү албайбыз да. Ушул күндөрү азыр алганга аракет кылып атабыз. Себеби внутригосударственный процедуралар бүтсө биз ала баштайбыз. Эгерде сиз айткан жана процедуралар бүтсө, тиги ратификациялар болсо, анда бизде Казакстандан келчү май Россияныкына караганда дагы арзандашы мүмкүн деп. Мына Эльвира Жыргалбековна бул кыйын экономист менен сыйлаган адамдардын бири. Анан бул киши дагы мындай эметип ошону макулдейт болуш керек. Себеп дегенде биздики при потребности 1 миллион тонн, биз 1 миллион 200 миң тонна кол коюштук. Азыр болсо мен деген биздин нефтетрейдерден сурап атам, бизге канча бензин керек, канча солярка керек, канча күйүүчү майлар керек десем, 2,5 миллион тоннага заявка келип атат. Биздики Кыргызстанда экономиканын өсүшү 3 эсе болуп кетти. Эльвира, мындай биз Кыргызстан менен, Кыргызстан Россия менен, болсо Казакстан менен мына эки тараптуу гана сүйлөшүүлөрдү чечип атпайбызбы? Бул 3 мамлекеттин Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсүбүз. Ушуну бир чогулап чечсе болобу? Мына ушундай жол барбы, сиздин оюңуз кандай? Эми мындай болот, жана мен башында айтып кеткендей, бул жерде эми Жыралбек мырза деле туура азыр айтып аткан саясий жерин айтып атат болуш керек. Анткени деген Россия Федерациясы менен биз кол койдук, аяктан кымбатыраак болсо да бул саясий чечим болуп калып атат да.
анан арзаныраак Казакстандын бензинин алыш үчүн аякта гарантированная поставка болуш керек деген бир чоң маселе болуп атат да. Мен азыр туура түшүнүп атсам, то есть вариант стабилдүү Россия менен кымбатыраак же стабилдүүлүктү гарантиясын бербей жаткан Казакстан менен бирок арзаныраак түзөбүзбү деген маселенин эң мындай түпкү маңызы ошондо болуп атат, сөздүн ачыгы менен. Мен ачык сүйлөгөнгөн калдым, ошон үчүн айтып атам да. Мен парламентте берген суроо бул эң биринчи, ошон үчүн ошоктан да айткан кезим бар болчу. Саясий келишимдер, бул саясий келишим, бул географиялык, анан жана башка теги чоң мындай маселелер бар да. Бирок деген биринчи болгондо бул элибиздин кызыкчылыгын ойлош керекпиз деп, ошондуктан бул маселе парламенттен берилгенде бир кыйла арзан болуп атат. Эми розничный баасы менен 29 сомунан 42 сом болуп атса, оптовый баасы менен тияктан поставкаларды кандай түшүрөбүз? Эгер просто вот мен алдын ала бергим келип атат да ушул суроонучу. Эгер мисалы Казакстан өз внутренний рынокко арзаныраак баа менен бергенде деле, эгер биз менен азыр жарым жыл мурда биз 400 тоннага даярбыз деп айтып атканда, ошондо поставкаларына бааларын дароо обозначить эткен жок беле? Кандайча биз биринчи кол коебуз, анан бааларын тактайбыз деген жанакы нефтетрейдердин өкүлүнөн мына азыр мен ошол суроону Канатка бергим келип атат. Канат мырза, мына сиздер мына бизнестин өкүлдөрүсүздөр, сиздер үчүн Россиядан күйүүчү май алып келген ыңгайлуу, мындай пайдалуубу же Казакстан менен болгон ыңгайлуу? Эмне болуп атат бул жерде? Жок, биздин ассоциациянын мүчөлөрү деле өткөндө ошо эмелерге катышып атышат да, жолугуучулар да катышып атат. Казакстанда ал жерде баягы бир управляющий компания бар да, Казмунайгаз дегенчи. Казмунайгаз деген. Ошол неменин өкүлдөрү мындай деп атат. Биз көрчүлөргө демексиздик беребиз дейт. Анан биздин энтузиасттардын эле баары менчиктер. Алар менен башка силер бизнес өзүңөр сүйлөшөсүңөр керек. Бирок биринчи биз келишимди өкмөт баягы аралык келишимди кол койгондон кийин анан бизнестер көлөмдө анан бааны ошол жерде талкуулайсыңар дейт да. Бүгүнкү күндө баа жөнүндө анан кийин кайсы кандай мунайзат келери жөнүндө алар сөздү мындай неметкен жок да, талкуулаган жок да биз менен. Жыргал мырза, бирок келиши туура айтып атасыз. Казакстандан келгени бизге арзанаак болот. Анткени Россия кайда турат, Казакстан биз менен чектеш мамлекет болуп атат да. Келген баягы жол наркы деле бизге арзанаак келиш керек да. Жыргалбек мырза, мынау элдер айым айтып аткан маселе жалпы коомчулукта мындай бүйүрүн кызытып атпайбы? Эмне үчүн 29 сом анан 42 сомдун ортосундагы айырма, чекене сода менен дүң соонун ортосунда айырма, анан ортодо бир кайсы бир күчтөр, кайсы бир топтор бир байып атат, туйтунуп атат деп атат да. Ушуну кантип бир түшүндүрө аласыз? Эмне үчүн мындай болуп атат? Өкмөттүн бизде совещание болду. Ошол жактан премьер-министр катуу тапшырманы берди вице-премьерлерге. Бүгүнкү күндө вице-премьерлер жумушчу топ түзүлүп, бүгүнкү күндө иш башталды. Ошол жумушчу топ иш баштагандан кийин өзүңөр көрүп атасыңар. Кече 43 сом, 42 сом 80 тыйындык бензин бүгүнкү күндө 39-40 сомго түштү. 200 сом арзандады. Бул эмнени айтырат? Себеби дегенде баягы биз кайрылганда айтып атабыз, нефтетрейдерге социальный ответственность болот. Баардыгын эле ошентип өзүңөр таап, пайдасын таап неметип, да бүгүн биздердин ичинде экономика, да бизде бүгүн эркин экономикада көп нерсени кылса болот, эч ким иши этпейт. Бирок ошол бааларды бүгүн регулятор, бүгүн антимонопольный орган, эми алар айтып атат, эми биздики 20% кымбаттаса, бир айдын ичинде биз килигише алабыз деп. Ошон үчүн алардын функциялардын мурдакы өкмөттө, мурдакы бийликте функцияларын биздикин жеңилдетип койгондо, теги антимонопольныйдын алсыздыгын кылып койгондо, себеби дегенде андай мүмкүнчүлүктөр жок. Алар деген чоң 15-20% от оборота деп туруп чоң штрафтар салчу, миллиондоп. Бүгүнкү күндө кайсы нарушение кылса, ал деген 50 миңден ашыкча штраф төлөбөйт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бүт баары өзүн жеңил сезип калган. Мамлекет өзүнүн рыногун сакташ керек. Бул биринчи, убагында камсыз кылыш керек, сапаттуу жана мындай арзаныраак продукцияны бияка алып келиш керек. Бирок ошонун ичинде көп бизнесмендер пайдаланып, буну баягы
баягы эми аракет мындай кичине баягы урматташ керек да. Себеби дегенде биз деген мына өзүбүз убактыбызды коротуп барып келишим түзүп сүйлөшүп аракет кылып ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Маселе чечилгенден кийин бизнесмендер абдан жакшы иштейбиз, баалар арзандайт деп эле өзүнүн баягы социалдык ответственность баягы кичине мындай төмөнүрөөк болуп атат да. Эми ошол тараптан бүгүнкү күндө жумуш топ иштеп баштады. Бензин 3 сомго арзандады. Эми мындан дагы арзандайт деген биз ойдо барбыз. Оюңуз барбы? ооба, жана сиз Жыралбек мырза айтып кетпедиңизби? Бизде расмий 1 жылдык потребность 1 миллион тонна, бирок деген негедир 2 миллион тоннага запрос берилип атат. Казактар закономерный суроо берип атышат. Өнүгүп кеттиңерби деп. Бул жерде аткезчилик деген суроо ачык чыгып атпайбы? Муну кандай карап атат госоргандар? Ошол мына биздин келген Россиянын арзан келген бензини Афганистанга чейин чыгып кетип атат да. Тажикистанга эми соц тармактардан мен ушул интервьюну чыгып кеткенден кийин комментарийде ачык эле жазып атышпайбы? Лоббисттерди карабайсыңар, Тажикистанга ачык эле ГСМ контрабанда менен ташылып атат. Токмокто болгон перестрелкадан бери бүт ошону айтып атышпайбы? Бизде ГКПН ушундай орган, биздики өзүбүздүн положениясы боюнча биз деген индикативный баланста камсыз кылышыбыз керек. Кыргызстанга сапаттуу, жакшы мунайзат келиш керек да. Да, анан ошол жагы бар да биздики. Анан биз деген баага келишише албайбыз. Ар бир госоргандын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү, шарттары жазылган. Ал ошол положение закондор менен бекитилгенде, ошончо биз деген ашыкча өзүбүздүн эмебизден биз чыга албайбыз. Эгерде сапат бензин азыраак болуп, сапатсыз болуп атса, анда түздөн түз биз башыбыз менен жооп беребиз. Канат мырза, отасыз бизде? Отам. Мына контрабанда жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бизден ашыкча керектөөбүздүн калган бензиндин бардыгы, күйүүчү майдын бардыгы Тажикистанга, Афганистанга чейин чыгып кетип атат. Сиздерде ошондой шарт, ошондой факты барбы? Болсо эмне үчүн болуп атат андай? Эми андай факты болгон үчүн биз деле ошо кайрылып атпайбыз. Биз былтыртан бери эле ар кайсы бир өкмөттө мына бул кызматтарга дагы керек болсо Кыргызстан президентинин атына чейин ошондой катты жолгонбуз да. Биздин мына мунай сатуучулар ошол контрабанда азыр көлөмү көбөйүп бараткан үчүн кийинки мунай сатуучулардын сатуу баягы көлөмдөрү 30%га чейин төмөндөп кетти деп алар бизге кайрылып атышат. Официально бизде иштеген баягы мунай сатуучулар, биздин ассоциациянын мүчөлөрү, алар баары официально иштейт. Бизге алып келет, могу жерден границадан өтөт, анын баары декларирование болот. Налогтордун баары төлөнөт. Алар мындай айтканда ак иштеп атышат да. Анан кийин ошо контрабанда келгенде баягындай туура эмес көрүнүштөр чыгып атат да. Мен Россия Федерациясы менен индикативный баланс койгондо аяктан капкара бир пункт менен жазылып турат, что реэкспорт или вывоз в третьи страны строго запрещается деп. Бул биринчи. Ар казак тарап менен дагы биз деген буюрса кол коюшкан убакта дагы аякта дагы ошондой эле кара мындай өзүнчө пункт турат. Биз деген чыгарганга болбойт деп. Ошол негизинде биз деген как индикативный баланс кол койгон орган болуп, биз деген чогулуш өткөрүп, бияктан ошо айтып атпайбыз. Бизге КНБ, эксперттин балдарын чакырып айтып атабыз. Ребята, тамашалабайлык, момундай болуп атат деп. Алар айтат, биздики эми баягы мүмкүнчүлүктөр мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Биз деген азыр нефтетейлерден сүйлөшүп атабыз. Кичине жардам бергиле, давайте контейнерлерде дополнительный постторду коелук. Дополнительный силерге прикомандировать этип внутренний войскадан солдаттарды автоматчан алып берелик граница жакка, могу жакта бекителик депчи. Чыгымызда дайыр маселе бар да, мына бул сырттан келгендерге биз көз каранды экенбиз. Биздин мына Жуунда заводубуз эмне болуп атат, Токмоктогу завод эмне болуп атат, Жалал Абадтагы заводубуз эмне болуп атат. Качан булар бутуна туруп биздин бир керектөөбүздүн бир жагын жабат? Бизде 8 заводубуз бар. Эң чоңу ошо Жуунда деп эсептелет. Андан кийинкиси Жалал Абадта. Бул биздин заводдор модернизация өтө элек. Бүгүнкү күндө биз аларга жардам берелик деп өкмөттүн тапшырмасы боюнча Орус Кыргыз фондусу менен өнүктүрүү фондусу менен сүйлөшүп атабыз. Алардан ушу переоборудованияга аларга бир 3 миллиондон 5 миллион долларга чейин кредит керек да, кыска мөөнөткө. Ошону биз деген азыр сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Предварительно Эркин Ацрандиев мырза макулдугун берди. 7 заводко модернизация кылсак, анда биз түздөн түз бияка бензин ташыбай, биз деген нефтин алып келишибиз керек. Казакстандан дагы Россия Федерациясынан да нефтин алып келип биз өзү иштетсек, допустим, бизге
өзүбүздүн мазутубуз болот, өзүбүздүн соляркабыз болот дегендей. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясы менен 5 нефтий продуктун кол коюшканбыз. Ал деген мындай бүгүнкү күндө келип атат. Бирок Казакстан тараптан бизге только сунушталган бул бензин, солярка жок ичинде. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз Кыргызстандагы күйүүчү майлардын баасын арзандатууга болобу, мындан ары кандай бизде проблемалар күтүп турат деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүн биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева, Кыргыз Республикасынын өнөр жай энергетика жана жер казынасы мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Жыргалбек Сагынбаев жана нефть трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшатов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар. Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз. Санжыра радиосунда жарнама. Көңүл бургула, менин от икемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды. Кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. О деньги капчыгын колдон да интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300дөн ашуун сервистерге төлөм жүргүз.